мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгиз Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элнуржакович, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча. Ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе анда айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып бул төлөө деген. Экинчиден эме урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе өлүп талып анча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат.